Бишкекте диний экстремизм жана терроризм кылмыш жаза мыйзамдары Борбордук Азия өлкөлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуунун башка аспектилери аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Анда диний экстремизм, терроризмдин Борбордук Азияга тийгизген таасири, алдын алуу жана ага каршы күрөшүүнүн ыкмалары талкууланып, сунуш пикирлер айтылды. Ошондой эле терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүүдө жамааттык коопсуздук келишим уюмунун күчтөрүн, каражаттарын колдонуу маселеси көтөрүлдү. Белгилей кетсек, жыйынга министрликтердин, укук коргоо органдарынын, эксперттик, коомдук, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Тажикстан, Өзбекстандын өкүлдөрү онлайн форматта докладдарын окушту. Данная международная конференция Борбор Азиядагы экстремизм боюнча бардык темалар көтөрүлүп, ортого салынды. Талкуу жүрүп, суроолор берилип, сунуш пикирлер айтылууда. Мен дагы жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун күчтөрүн колдонуу боюнча доклад даярдагам. Бүгүнкү күндө бул абдан маанилүү маселе. Биз кайсы убакта ЖККнын күчтөрүн колдоно алабыз, кайсы учурда кайрыла алабыз.